Assalamu алейкум, аталар, саламатсыздарбы, апалар. Мына биз бүгүнкү күндө мындай күндөрдү, мындай кубанычтуу күндөрдү биз көптөн күтүп келебиз. Бул көптөн күткөн күн. Кудай буйруса биз өтө кубануу менен, сүйүнүү менен турабыз. Эмнеге дегенде мына ушул кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фондунун дагы негизделгендиги, негизги максаттары бул бир келген жалганда баарыбыз конокпуз. Бирок бул конок дүйнөдө сыйлашып өтсөк, жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет дейт. Бирок ушул ата сөзүн колдонуп, пайгамбарыбыздын хадистерине моюнсунуп, жакшылык кыла билип жашасак, татыктуу өмүр сүрсөк деген гана чакырыктар менен эл ынтымагын, биримдигин бекемдеп, ушул бүткүл Кыргызстан аймагын камтып бүгүнкү күндө биз иштерди жүргүзүп келебиз. Мына буга чейин дагы мына ушундай кубанычтуу күндөргө күбө болуп, көптөн күткөн эненин үмүтүн орундатып, колуна ак өргө ачкычын тапшырып келгенбиз. Биз бүгүн бул жерде да туруп, мынакей Элмир эжекебиз турат. Элмир эжекем алгачкы кайрылуусу биздин менин эсимден эч кетпейт. Анткени себеби биз мындай учурда эч убакта кайдыгер болбошубуз керек. Анткени ушул бейиш эне таман астында деп улуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы айтып көптөгөн хадистерин калтырып кеткен. Ал осуяттар 14 кылымдан бери жашап келет. Бирок ошол өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүүсү ушул энелердин бүгүнкү күндө көз жашынын төгүлүп аткандыгы, ушул энелер көчөдө ыйлап жүргөндүгү бул ар бир кыргызды намыстандырыш керек. Ушул эне көз жашынын төгүлгөндүгүнөн биз дүйнөдө Кудайдан кийинки эле мээримдүү зат бул энелер. Ушул энелерди урматтоо менен, сыйлоо менен биз бактылуулук табабыз. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, энелер, Кудай буйруса мына эжекелер колубуздан келишинче бүгүн биз кызматты кылуу аракетиндебиз. Анан ушул Элмир эжекем дагы кайрылганда ушул үйдүн акыбалын айтканда биздин жүрөгүбүздү ушунчалык ооруткан, жүрөк канаган. Ошол замат биз угары менен чечим чыгарып, мына ушул жерден жеринде таанышып, анан ушуну колго алып, энекени мына 82 жаштагы апабызды ушул жердеги 5 бир тууган мекендешибизди кубандырыш максатында мына ушул күндө кубаныч тартуулаганды туура көргөнбүз. Ошон үчүн үйүңүздөр ак өргө кут болсун. Элмир эже, энеке, Кудай буйруса мына Каку эже турат. Өзүбүздүн бир тууганыбыздай көрүп, мына ушундай кубанычтарда дайыма бирге болойлу. Кудай буйруса мекенибизде дайыма тынчтык болсун, дайыма биримдик болсун, ушундай тойлор көп болсун Кудай буйруса. Ынтымак биримдигибиз менен мындай үйлөрдү биз көптөп муктаж адам түгөнгүчө болбой, муктаж адамдар деги эле болбосо экен. Ушул фонддун негизги максаты ушул энелердин көз жашын сүртүп, Кудай ыраазылыгын табуу максатында. Дагы бир жолу ак өргөңүздөр кут болсун. Кудай буйруса ичинде жалаң гана тойлор болсун. Бүркүргөн колчо болар. Ушул үйдүн ачкычы жалпы кайрымдуу, мээримдүү, боорукер кыргыздын уул кыздарынын атынан тапшырылат.